Assalamu alaikum. Mekendеш Медиа YouTube kanalının көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге дагы ушул токтарда бир аз кичине видео тартайын деп турам. Менин каналымды биринчи жолу көрүп аткандар катталып коюңуздар. Сөзсүз түрдө комментарий, лайк басыңыздар. Менин видеолорум бардыгыңыздарга пайдалуу болот. Буюрса дагы бүгүн бир аз пайдалуу видеолор тартабыз. Мен аз токтарды атайын видео тартуу үчүн чыгардым эшикке. Бул токтар негизи бул үй шартында багыш керек, туугандар. Сиздер көпчүлүгүңүздөр ар кандай суроо берип атасыздар. WhatsApp'тан, башка жактан. Бул клеткада багыла. Бул өзү домашний ток, кадимки үй ток, кыргыз токтой эле. Болгону булар декоративный вариант, анан жөжөлөрдү көп берет. Адашып кеттим. Жумуртканы көп берет. Үй токко караганда. Анан габаритныйраак болот, чоңураак болот. Ошолор менен өзгөчөлөнөт. Анан булар жөжө ачат. Кадимкиде үй токтой эле жөжө ачат. Бул айрыкча эгер огородуңуздар чоң болсо, бул өтө сиздер үчүн ыңгайлуу. Мен азыр камап койгонуга байланыштуу булар кичине түстөрү анча жагымсыз болуп атат десем болот да. Мына көрдүңүздөр, аз чыгардым. Кыйладан бери күн көрбөйт. Азыр мынабу сетка эшик менен тосуп койгом. Ошонун эле күнү тийип атат. Анан бош болгондо мынтип кичине чыгарып, тоокторду кичине айландырам. Анан туугандар, корого сөзсүз түрдө мындай шагалды майдасынан төгүп коюңуздар. Шагал жейт, мына көрүп атасыздар, көрдүңүздөр. Булар кадимкидей шагал жейт. Анан булардын жумурткасы домашний болот, туугандар. Домашний болот. Сиздер жанагы несушка жумурткадан айырмасы болот. Булар ширин болот, даамдуу болот, эттери да даамдуу болот. Ошону менен өзгөчөлөнөт. То есть булар сиздер жумурткасын сатсаңыздар да, пищевой сатканыңыздар дагы несушкага караганда, беркиндей фабричный жумурткаларга караганда сиздер 3 сом, 4 сом айырма менен сатасыздар да. Ошону унутпаңыздар. Мына чыгарып атам, булар кадимки эле эшикке чыгып, мындай чөптөрдү жейт, арыктардан курт кумурсканы жеп, таштарды жеп дегендей. Ушинтип уланат. Мен эми шартым мына огородум кичине болгонуга байланыштуу гүлдөр бар, эгин-тигин бар, ошого чыгара албаймын. Кышында мына сиздер көрүп турган эле мына сарай, ушунда эле кармайм, кышы менен ушул жерден жумуртка аламын. Бүгүн азыр корого келдим, кечке маал болуп калды. Азыр жумуртка чогултайын деп атам. Анан азыр адлерлерим линкага кирди. Линка дегени бул мына булардын организм эс алып турат. Азыр ушу эс алуу учурда, бирок булар тууп айтат, мен буларга капа эмесмин, бирок жакшы эле жумуртка берди, Кудайга шүгүр, жаман эмес. Булар дагы эс алыш керек, организм эс алыш керек. Ошондуктан буларга мен азыр жөнөкөй эле эмеден берип эс алдырып атам. Атайын организм эс алдырат. Бир аздан кийин уже буюрса кайра эле жумуртка бере баштайт буларчы. Ошондой. Бүгүн тожондорум азыр канча тууптур? Көрөбүз азыр. Бул жерде 3 короз бар, 18 мекиш бар. 18 мекиш, 3 короз бар. Суусу калып атыр, азыр мен суусун да кайра куюп коем. Мына ушул жерде эле жатат. Бул тооктор дагы сонун тооктор. Баккандар, тожон баккандар, туугандар, тожон баккандар, комментарий калтырып коюңуздарчы ушул тооктор тууралуу. Кандай багып атасыздар? Сиздерде результат кандай? Эт кандай берип атат? Кандай жумуртка алып атасыздар? Ушул түрдө сөзсүз түрдө комментарий басып коюңуздар, жазып коюңуздар туугандар, ким тожон баккан болсо. Бүгүн саар бул жака аз-маз бир аз үстүгө алып койдум эле жумуртканы. Азыр бул жерде канча экен? 3, 6, 8. Бирөөсү өтө чоң туруптур, мына туугандар. Өтө чоң. Көрдүңүздөрбү? Мына. Аябай чоң, где-то жалган айтпасам азыр 75-80 граммдын тегерегинде чыгат ушул. 70-80 грамм чыгат. Жумуртканы аябай чоң берет буларчы. Анан бул жакта так, 3-өө. Кана бул жакта 3, 6, 8. 8, 10, 13, 14 бериптир да. 18 мекиштен 14 бериптир. Саар бирөө астында сындырып койгон эле. Жерге тууп койгон экен. Сынып калыптыр. Ошону менен 15. Жаман эмес, 18 мекиштен 15 жумуртка бүгүн. Жакшы эле. Ар кандай кээде бир аз 1-2 штук көбүрөөк болуп калат, кээде азыраак болуп калат. Бирок сонун тооктор, туугандар. Сунуштайм ушул тоокторду дагы багууга сунуштайм. Адлерди, ушуну легорунду. Азыр легорунду көрөбүз. Легорундарын бүгүн канча тууптур? Ошону көрөлү. Бул жакта. Так. Азыр. Так, адлерлерим азыр айттым сиздерге канча туубай атат деп. Мына көрүп атасыздар. Жумуртка жок.
жумуртка жок. Азыр булар организмдер эс алып атат. Мен буга ыраазымын. Себеби булар киши менен башка тооктор туубаганда булар тууп, мага жакшы эле жардам кылып атты. Ошондуктан мен буларга ыраазымын. Бул жака суу куйганмын. Дайымдагыдай эле билесиздер. Бул жакты жазда ачып коем, себеби сквозняк болуп турат, жуттанбай кургак турат. Бул жерде азыр азыр легорундарым бар. Туугандар, бул жакта 9 бир семейканы кылганмын. Легорун. Сон тооктор мага аябай жакты ушул тооктор. Быйыл ушул тооктордон да көйтөм. Жумуртка бериш боюнча рекордсмен пулемет. Бул кличкасы пулемет деп коет. Бул жерде азыр 9 мекиш, 1 короз. 1 короз өзү жетишет. Так, 3, 6, 9 мекиш. Az 9 мекиштен бүгүн канча жумуртка алдык? Бүгүн так. Так, бүгүн канча экен? 3, 6, 8. Мына көрдүңүздөр туугандар. 9 мекиштен 8 жумуртка берди бүгүн. Мен муну эме кылган жокмун. Үстүмдө Кудай турат. Жалган айткан жокмун. Бүгүнкү берген жумурткасы. Мына көрдүңүздөр ушундай да, тооктун берекеси ушундай болот туугандар. Жемини бул жака салам. Жемини бул жактан жейт. Бул жакты мындай өзүмө условия кылып, жакшына кылып эме кылып алганмын. Удобство кылып. Сиздер да ушундай удобство кылып алыңыздар. Так, дагы эмнени айтабыз? Бул жака кормушка коюп коебуз. Жемин салабыз. Бул жак. Азыр кеттик. Эми кийинки эмеге барабыз. Азыр кийинки короого барабыз. Сиздер менен бирге кадр түзбөй эле тартып атам атайын. Так. Бүгүн бул жакта легорундар. Адлерлерим бул жака чыгып алыптыр. Булар экинчи линиям, адлер булар жумуртка берип атат, жаман эмес. Бүгүн дагы булар канча тууптур көрөбүз азыр. Сиздер менен бирге. Так. Булардан экөө, үчөө. Так, бул жакта 4 экен. Так, анда бирөөсүн сындырып коюптур. Так, сындырган деле эсеп, тууганы 5. Так, бул жака деле туушат. Бул жакта канча турат? Көрбөй атам. 3 турат. Так, бул жака тураттыр. 7. Бүгүн жемди кечирээк бердим. Жемди дагы кеч бергенде туугандар, ошол дагы режим бузулганда жумурткага влиять этет туугандар. Ошону эске алып коюңуздар. Так, бул жакта дагы сындырыптыр мына. Мына ушундай тез алып турса, ушундай сындырып таштайт. Так. 3, 6. Так, 3, 6. Бул жакта бирөө. Тиги жакта да тууп атат экен. Так, 6. 6, 7. Жакта 10. Жанагы 4 менен 14. 14. 14 бул жакта дагы. Так, бул жакта дагы 3-4. 14. 18. Пока 18. Бирок кечкире элек. Дагы буйруса 5 саатча бар, 4 саат, 5 саатча бар. 4 саат, 5 саатта да канчалык так. Бул жакта да легорундар бар туугандар. Мына дагы экинчи семейкам булар, легорундар. Так. Мына туугандар, экинчи семейка легорундарым. Бул жерде жалган айтпасам 19 мекиш бар. 19 мекиш. Булар жакшы эм жумурткасы эм көп атат. Себеби бул жак тескейирак. Ошого байланыштуу бул жак азыраак берип атат. Мына ушул тооктон дагы кылып көрүңүздөр туугандар. Жөжөстөн багасыздарбы? Ушул тоокту да сунуштайм. Жумуртка боюнча эч кайсы тоокту алдыга чыгарбайт. Мен силерге ишенимдүү түрдө айта алам. Эгер легорун баккандар болсо, ушуну сөзүмдү далилдеп комментарий калтырып коюңуздарчы туугандар. YouTube'дан дагы, Google'дан дагы көрсөңүздөр болот. Легорун жумуртка боюнча эң алдыда. Бирок булардын минус жери
Etке жок туугандар. Эт булар кичинекей тоок болот. Адлерден кичине болот. Адлерлер булар чоңураак болот. Көрдүңүздөрбү? Мына көлөмдүү да, объемный. Булар этке дагы бар дагы жакшы. Анан адлердин плюс жери декоративный. Сонун, сулуу да буларчы. Жакшы жүрүшөт. Сулуу. Так, бул жакта азыр бүгүн канча туруптур буну көрөбүз. Легорн. Так. Азыр камераны киргизебиз. Так. Үчөбү. Так, 3, 6, 7, 10, 13, 15 ekan tуугандар, 15. 15 штук. 15 штук жумуртка тууптур. 19 мекиштен 15. Булар азыраак тууп атат. То есть эми көбөйүп атат булар. Жаман эмес. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок жемди аз жейт булар. Жөжө жемди аз жейт. Нака тур кызым. Бул жакта ушул эменин жөжөлөрү бар, легорндун. Булар азыр укташып атат, аз эле калды. Буйруса, бул жакта дагы бар. Легорн жөжөлөрү. Алуучулар экран астыга номер калтырып коем. Көпчүлүгүңүздөр сурайсыздар, чоңураак жөжөлөр бар деп. Булар 15 күндүк болуп калды, аз эле калды, 100гө жетпеген. Алып үлгүрүп калыңыздар, Кыргызстан боюнча отправка кылам, туугандар. Ушул азыркы сиздерге көрсөткөн жөжөлөрдүн, тооктордун балдары. Ушундай туугандар, заказ кылсаңыздар болот. Андан сырткары тот жол менде калбай калды жөжөлөр. Буйруса да бир жумада чыгат. Тез эле сатылып кетип атат. Буйруса кийинки жумаларда дагы чыгат. Азыр мен сиздерге Адлер жөжөлөрүн көрсөтөм. Адлер жөжөлөрүн, ушулардын жөжөлөрүн көрсөтөм. Адлер тооктордун жөжөлөрүн. Коройго кирдик мына брудерге. Так, бул жакта Адлер. Мына эле кормушкаларга жем салып коем. Мына Адлерлер. Бул жакта турат. Азыр буларды ден соолуктары жакшы булардын. Бул жакта дагы бар. Ден соолуктары жакшы. Бул жака лампа коюп койгонмун. Инфракрасный. Азыр көрсөтөм сиздер менен бирге. Көрдүңүздөр, эки жумалыктар уже темир канаттары чыгып уже жүгүрүп жүрөт. Буларды жерге койсоңуздар же тута албайсыздар. Баягы өлүмтүктөн өткөн да мындайча айткандачы. Мына темир канаттары чыгып калган. Сонун болуп. Ден соолуктары жакшы. Заказ кылсаңыздар болот, туугандар. Кыргызстан боюнча бардык жака отправка кылабыз. Кантип карашты жол жобосуну, даяр видеолорубуз бар. Жемдерини колдон келишинче өзүбүз консультация берип үйрөтүп турам. Ал жагынан камсанабаңыздар, кантип караш деген. Болгону мындай инфракрасный лампа аласыздар. Ичине төркүчтүк жок дегенде коробка, чоңураак коробкада болсо деле карасаңыздар боло берет. Минимальный условиясы ошол. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, сетка кылып, брудер кылып жасасаңыздар болот. Мына ушундай туугандар. Андыктан биздин канал менен дайыма бирге болуңуздар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, лайк жазып, лайктан басып, комментарий сөз калтырыңыздар. Легорн, Тоджон баккандар, сөзсүз түрдө Адлер баккандар, комментарий калтырыңыздар. Сиздерден күтөмүн. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.